Güydüm bir gana güydüm güydüm çok ay. Негизи тамак жасай албайм көп. 7 тууганмын, 6-сымын. Бизде 5 кыз. Мондай башыман этемечен апабак болуп чыкчумун да эме. Кожи. Жаркырап мондай звезда болуп кетесиңби, эртерээк звезда болбойсуңбу? Эми точно бир алып кетет окшойт. Эми точно кетет окшойт. Мен келин болуп көргөн эмесмин, ошон үчүн кандай болот билбейм. Бир аз корком. Анан келиндин орду же болбосо ролу бир гана очоктун жанында эмес. Көбүнчө мен ушу характерим ушундайбы. Салам достор, аты жөнүм Назира Бердиголова. Биздин расмий каналыбызга кош келипсиздер. Каналга катталууну жана баш багып лайк басып, комментарий бөлүмүнө кирип, комментарий дагы жазып коюңуздар. Анткени биздин каармандарыбызга сиздердин жылуу пикириңиздер жана комментарийиңиздер аябагана дем күч берет, шык берет. Жакшы гана сөздөрдү жазыш керек. Жакшы сүйлөсөң жылан иңинен чыгат дейт. Жакшы гана сөздөр чыгып турсун. Адам баласы деги эле өзү жашоодо жакшы ойлонуп жана позитивде болуш керек. Ошондо иши дагы жүрүшөт. Жаман ойдон алыс болуңуздар. Негизи кыска өмүрдө бири-бирибизди колдоп, сыйлап эле жашаганга эмне жетсин. Мына жакында эле биздин атабыз Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына урматына филармонияда аябагандай сонун окумуш мюзикл коюлду. Баардыгыбыз бардык, мага да аябагандай жакты. Ал жерде башкы ролду ойногон Жамиля деген айымга көзүм дароо эле түштү. Ошол учурдан Instagram баракчасына кирип, баш багып, мен лайк басып, жана катталып койдум. Кеп ким жөнүндө болуп жаткан десеңиздер, анда Сырга айым боюнча, эгер сиздерге ошол Сырга айымдын деги эле басып келе жаткан жолдору, чыгармачылыгы, кандай үй бүлөдө чоңойгон, кандай кызыктуу окуяларга туш болгон кызык болсо, анда сөзсүз түрдө бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Кеттик. Сырга айым, кутман күн, кандай салтының? Жакшысызбы? Жакшы жүрөсүзбү? Негизи айтат го, жакшы адамдар менен кучакташыш керек деп, жакшы энергия кирет дейт. Өзгөчө жаштарды. Кандайсыз, жакшы жүрөсүзбү? Иштериңиз жакшы? Бул Берлинское программабызга көптөн бери келе албай жүргөм. Мурун дагы бир чакырдыңыз эле, анан ушундай буйрук экен. Ошо Жамилядан кийин дагы бир чакырдыңыз, келип калдым. Аябай кубанычтамын. Сиздин көрүүчүлөргө дагы бир жолу ысык салам. Абдан жакшы. Эми Сырга айым, эмне тамак жасайбыз? Бул дасторкондо мен аз эле нерсени көрүп турам, бирок менимче дамдуу болот го дейм, Мен да ошентип ойлойм. Негизи тамак жасай албайм көп. Ошон үчүн бир аз толкунданып коркуп, анан кийин азыраак эле бир нерсе жасай эледик. Турецкий завтрак. Бул жака өтө деле көп нерсенин кереги жок. Помидор, перец, сыр, жумуртка, анан пияз керек бизге. Сиздер дагы ошол таңкы тамактанууну сөзсүз түрдө жасап ичиңиздер, анткени эртең мененки тамактануу ден соолукка аябагандай пайдалуу. Сырга айым, келиңиз, эми башында эле сөз баштарда эле менде суроо пайда болду. Эмне үчүн Сырга айым тамак жасай албайт? Анын бир суроо алып барса керек. Же бир үй бүлөсүндө көп киши, көп бир туугандуу, эжелери жеңил. Негизи биз тамак жасай берейин, анан ага чейин айтып бере берейин. Пияздан баштасак, сковородка ысып кетти го. 7 тууганмын, 6-сымын. Бизде 5 кыз, эжекем, анан эжекелерим, анан мамам менен 6 кыз болуп кетебиз. Андан кийин эжекемдер, мамам аябай тамакты жакшы жасайт, тамак жасаганды жакшы көрөт. Анан кийин кухняга көп киргизчү эмес. Мен эркек кыз болуп, анан анын үстүнө мен 5-класстан баштап иштегем. Райондо фотограф болуп, фото за 5 минут чыгарчумун. Бизде жалгыз фото салон болгонго, жүктүн баары бизде болуп, анан окууга барып келат эле, ошол жумушта калып эле түнгө чейин иштечүмүн. Ошон үчүн үйгө келип уктап эле кеткен болбосо, 11-класс бүткүчө үйдө такыр тамак жасаган жокмун. Эсимде бир эле эки эле жолу тамак жасагам. Анан мен камыр жуурсам үйдөгүлөр күлүп шылыңдачу да, мондай башыман этемечен апабак болуп чыкчумун да, эме ашканадан. Ошон үчүн көп тамак жасаган жокмун. Эжекемдер жасады, мамам жасады. Анан студент болгондо деле эжекемдер менен турчубуз, ошого эжекемдер жасап, эрке да болуп, эчтеке кылбай, ошо менен үйрөнө албай калдым. Анан тамак жасасам эле мамам окшоштурбайт, анан мындай тура албайт пияз деп эле, ошо мен жасай албайм деп эле, ошолдон бир коркуу сезим пайда болот да. Анан азыр деле тамак жасаарда толкунданып эле туура эмес, биринчи башканы салып, аралаштырып алып ушундай боло берем да. Ай, пияз ачып турбай. Ай. Эми курстарга, мына мисалы үчүн Gold Chef Наримандын курсуна келишиңиз керек анда. Негизи турмушка чыксаңыз, Кудай буйрса. Планда бар болчу. Нарима байке да чакырган, негизи курска келип кетти. Курска келип тамак жасаган. Эми буйруса келет окшойт. Кудай буйрса, жакшы. Сырга айым, айыл элет деп калдыңыз, көп бир туугам деп калдыңыз. Кайсыл жактан болосуз?
Нарын областынын Актал району Баетов айылында чоңойдум. Центрда да. Ошол Акталык болгом. Көпүр тууганбыз. Анан ошо кичинекейимден бери иштеп фотограф болчумун. Анан кийин үйгө көп токтобой, анткени семейный бюджет ошол жакта. Анан иштеш керек. Мам болсо тамак жасабай эле кой, кызым өзүм жасайм деп эле баарын жасап. Мам тамактары аябай дамдуу. Өзгөчө кайсы тамагын таамашам дейсиз? Кайсы тамак жасабасын мамка баардыгы дамдуу. Жок, болот да, мисалы үчүн бир тамагы балким. Манты, жанагындай камыр тамакты эмне деп коет? Камыр, картошка, эт баарын салып туруп, жаркоп эмне деп коет? Ошонусу мамам кайсы тамак жасабасын аябай дамдуу болот да. Ошого мен мамамдай тамак жасай албайм, баары эле эле ошо мен жасабайм. Азыр айылдан келгенде мамама тамак жасатам да эркелеп. Мамам тамактарын сагынып калабыз. Ошол. Бир туугандар, сиз эжелерим деп калбадыңызбы? Чыгармачылыкка болгон көз караштар кандай болду? Жакшы, анткени кичинекейимден бери ырдап жүрөм, конкурстарга катышып жүрөм, алар дайыма колдоп, көйнөгүмдү тигип беришип, кошо жанында жүрүшүп, колдошуп, азыркыга чейин колдошот. Ортодон болду бир-эки моментте. Сен качан жаркырап мындай звезда болуп кетесиң, бул эртерээк звезда болбойсуңбу? Ырдап эле жүрөсүң деген бир аз эжемдер баягы ошондой сөздөр болгон, бирок ырдчылыкты таштайсыңбы деген сыяктуу да ойлор болду окшойт, бирок азыркы учурда жок, баардыгы колдошот, аябай колдоп, сыймыктанышат. Ата-энем дагы аябай колдошот. Кичинекей кезимден бери ырдап жүрөм, ошого көнүп калышкан да. Үйдө ким жакшы ырдайт? Эмнеден улам ушул чыгармачылыкты таңдадыңыз? Анткени чыгармачылык жол ана оор да, сырга өзүңүз билгендейчи. Ооба. Көп каражат керек, колдоо керек дегендей. Анын үстүнө аял кишиге оорураак да, ушул чыгармачылыкта жүрүп. Негизи тайтам комузчу болгон экен. Тай жагымда аябай санжырачылар, комузчулар бар. Тайкем комузчу. Мамам үйдөн ырдап коет. Анан папам дагы ырдап ыржасып коет. Бирок профессионалдуу деңгээлде мындай сахнага чыгып ырдаган эч ким болгон эмес. Мен болсо ошо 5 жыл билим алдым. Кыргыз-Түрк Манас университетинде эстрада вокал бөлүмүндө окуп 5 жыл билим алып, андан кийин магистратурада музыка мугалими кесибин бүткөм. Кимдер бирөөлөр мындай комментарий жазышат, филармонияда иштейм го, улуттук филармонияда. Анан жеңил желпи ырчылар, анан сапатсыз, анан жаштар эле келип атышат деп айтып калышат, бирок андай эмес. Аябай толкундон тамчын. Болобу ушунча? 5 жыл, 7 жыл билим алганбыз. 7 жылдан бери Түрк дүйнөсү деген оркестрде солист болуп иштеп келем. Андан сырткары жеке чыгармачылыгымда ошо клиптерди тартып келатам. Супермен деген ырмен көбүрөөк келатам. Андан кийин Гүдүм чокту жаңы жаздыргам. Ошол менен көбүрөөк тойлорго, иш-чараларга чакырат. Анан негизи кыйын, чыгармачылык жол кыйын. Үйдөгүлөр деле жанымда кээде эжекелерим карап неметип калышат мындай. Кыйын эле экен депчи. Кыйын эле ооба. Эжемдер деп калып, кайсы эжеңизди көбүрөөк жакшы көрөсүз? Бардыгын. Кандай болот? Болот да арасында жакыныраак мындай. Менен улусу, ошондо 4-үчүсү. Айниза деген эжекем экөөбүз аябай жакынбыз. Ал дагы азыр өзүнүн тиги эмесинде кайын журтунда ырдап азыр жар айтып, ал дагы ошо тойлорго чыгып атат. Айнизаны бир күн эфирге чакырмакпызга, билбей калбадыкпы? Бүт сырларыңызды ачып бермек экен, Бүт сырларым ошо эжекем билет. Ошол Айниза эжекем экөөбүз биринчи сахнага чыгып кичинекей кезибизде ырдап баштаганбыз. Андан кийин келип университетке тапшырдым. Үйдөгүлөр колдошту, ырчы болосуң, өзүң тандадың деп макул дешти. Ошол билим алып, билимдин ошол өзүмдүн кесибим менен азыркы учурда иштеп жатам. Филармонияга кайсы жылы орноштуңуз? Азыр оор да, анткени бул деген мамлекеттик кызмат, Ооба. Эртең менен убагында барыш керек, убагында кетиш керек, жакшы көңүл буруш керек. Чыгармачылык калып кеткен жокпу филармонияга жумушка орношкондон кийин? Дана чыгармачылык ошол жерде да. Ойлошот, мисалы, көбү тааныбаса эле, биз тааныбайбыз, сен эмне кылып эле жүрөсүң? Чындыгында ошо чыгармачылыктын баардыгы кайнап жатат филармонияда. Мага ошонусу жагат, себеби ал жерде өсүү бар, өнүгүү бар. Ар кандай, мисалы, өзүңүздөр көргөндөй Жамиля деген чоң проект болду, мюзикл. Ал жерде биз 1 айдан ашык даярдандык. Анан жеке чыгармачылыгым буюрса дагы жанданат, себеби буга чейин ырларды, клиптер тартып жакшы эле келаткам, ортодон кабакка кирип кеттим. Анан кабак аябай өзүнө тартып кетет экен. Күнүңкүсү күнүнө ошо кабактан бир аз пауза болуп калган, ырларым чыкпай, клиптерим чыкпай калган.
Анан кийин кой кабакты токтотоюн, чыгармачылык менен алек болоюн деп филармонияга жумушка чакыргандан ошо кастинг менен барып калдым. Ошол жерде дана чыгармачылык өнүгүп атат мен үчүн, өзүм үчүн деп ойлойм. Себеби ал жерде ар кандай жаңы проекттер өсүү, ошол жерде чоң залкар адамдар менен иштешип атабыз, сонун проекттерде иштеп атабыз. Вокал жактан эмес, башка жагынан дагы ошо актерлук чеберчилик жактан дагы сонун опыт, тажрыйба болду. Өзгөчө ошо Жамиля мюзиклында. Мен сизди Жамиля мюзиклдан көрдүм. Дароо эле катталдым сиздин баракчаңызгачы. Ал мюзиклга сиз кантип катышып калдыңыз? Бул дагы бир чоң олутту да, бул деген кандай деген залкар инсандар көрөт, анын чеберчилик керек, алга деген такшалыш керек. Менчи жөн эле ал жака барып калбасаңыз керек, Кастинг болдубу сырга? Жамиля мюзикл боюнча башынан бир аз маалымат бере кетейин. Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата ошол жыл толугу менен ошо Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган. Ошонун алкагында Жамиля мюзиклын Виктор Фельд деген режиссер келип койду. Биздин Министерство культуры менен, анан Маданият министрлиги менен бизге келип филармониянын солисттери аткарсын деген приказ чыгып, ошо филармониянын ичиндеги солисттердин арасында кастинг болду. Анан кастингке катышып мен биринчи кастингке барбай калгам. Канча айым келди кастинг? Бардык биздин канча солист болсо, 30 ичине алып турду. Ооба, бир гана филармониянын ичиндеги солисттер иштесин деген эме болду. Анан кастингке биринчи барбай калгам, уктап калгам. Анан кийинкиде ошо Жамилянын ролуна ошо кыз таппай атышат, ылайыктуу деп калышты. Анан барып кастингден өтүп калдым. Анан оор болду, жеңил болду деп айта албайм, оор болду. Бирок аябай чоң тажрыйба болду. Анан буга чейинки иштеген, буга чейинки опыттарым дагы жардам берди десем болот. Ошол сонун проект болду. Ал жерде менин гана жалгыз ойногон жокмун, өзүңүздөр көргөндөй, жалпы филармониянын чоң солисттери, эл артисттери да катышты, көптөгөн бийчилер катышты. Ал жерде мюзикл өзү айтып тургандай, ал жерде актерлук чеберчилик дагы, вокалдык чеберчилик дагы бардыгы уйкалышкан, айкалышкан сонун бир мюзикл болду. Ошон үчүн улуттук биринчи мюзикл болуп аталды. Даниярдын образын бизге белгилүү болгон мырза Курал Чокоев аткарды. Кандай болду ушул Курал Чокоев менен иштешүү сизге? Өтө сонун болду. Анткени Курал байке өзү актер эмеспи? Курал байке менен иштеш аябай мага бир топ жеңилдик алып келди. Себеби образга дагы сонун кирет экен, өзү дагы актерлук чеберчиликти окуган, билимдүү актер, вокалист. Аябай ролго кириш оңой болду. Курал байке менен иштеш аябай жакшы болду. Жана Сейиттин ролун дагы Абил деген жигит аткарды, актер. Ырдаганы дагы, аткарганы дагы аябай сонун экен. Ошо үчөөбүз жакшы мындай команда болдук десем болот. Анан биз бир гана биз эмес, ал жерде айта кетиш керек, жалпы филармониянын солисттери, бийчилери, баардык коллектив жалпы иш алып барды. Ал жерде биз сахнада бир 20 киши, 30 киши турсак, сахнанын артында композиторлор, жазуучу, акын эжелер, аранжировщик, звукач, ал жерде хореограф, хормейстер, өтө чоң коллектив иштеди. Анан буюрса жакшы, элге жакты, бир жакшы жыйынтык көрсөтө алдык деген ойдобуз. Бул мындай кандай десем, жогорку деңгээлде чеберчилик менен аткарылган, бардык биздин борбор калаабыздын жашоочулары үчүн бир сонун жаңылык болду да, мындайча айтканда. Аздык болду, кайрадан суранышып, кайра койдурушту. Бул дагы бир сонун жакшы сүйүнүчтүү кабар болду. Биринчиде 6 күн койгонбуз. Анан суранычтар менен дагы май айында 3 күн койдук. Бирок дагы деле суранышат. Дагы деле Ошко келесиңерби деген, балким чет өлкөлөргө барып коюп калышыбыз мүмкүн деген жакшы бир ойлор бар. Анан убакыт көрсөтөт буюрса. Жакшы. Эмечи, бул акыркы чыгарма деп ойлобоймун. Кудай буйрса мындай чыгарма аялдар аябагандай көп болот. Эми мындай да сырга айым. Аял заты үчүн бул биринчи орунда үй бүлө болуш керек да. Бул үй бүлө. Ал үй бүлөнүн ичинде жолдошу, колдогон чыгармачылыгында сиз өзүңүздү кандай келин болгонду элестетесиз? Эми келин болуп көргөн эмесмин, ошон үчүн кандай болот билбейм. Бир аз корком, анан көрүп атпайсыздар, тамак жасай албай жүдөп атпайм. Бирок келиндин орду же болбосо ролу бир гана очоктун жанында эмес. Биринчиден адам катары, инсан катары өзүмдү азыр кандай болсом ошондой эле сезим келет, өзүм кесибим менен алек болгум келет, жана бардык эле айымдар каалагандай ошо эне болуп,
өзүм кесибимди аркалап чыгармачылык менен алек болгум келет. Себеби бул менин кесибим. Бул кесип менен мен жашайм. Уктап турсам дагы күнүгө ошол кесип менен жашайм. Бул өтө чоң бакыт мен үчүн. Ошон үчүн дагы да болсо ошол чыгармачылыгымды колдоп, кошо өнүгүп, кошо түшүнүп, балким чыгармачылыктан бир инсан болобу же сырткары болсо дагы ошол менин кесибимди колдогон адам болсо деп ойлойм да. Абдан сонун, абдан жакшы. Азыр жумурткабыз даяр болуп калды, эми үстүнө эмнени? Мен Алтынай Асанбекова менин курбум, чогуу жашачу, айтып калам го, чогуу жашачубуз. Анан тамак жаза албайм, алтышта сен жазачы десем эле, эми ушунун эмне оорчулугу бар дей берчү да. Анан бир күнү экөөбүз тамак жазайлы деп чогуу жазап, ошондо мени көрдү, тамак жаза албаган. Анан ошондо ишенди да. Чын эле ишене албайт эме, чын эле жаза албай турбайсыңбы сен? Курбу деп калбадыңызбы? Деги эле өзүңүз достукка болгон мамилеңиз кандай? Курбу кыздар көппү? Достукка бекеммин. Өзүмдүн досторум бар. 20 жыл, 10 жыл кичинекей кезимден бери дос болуп жүргөн. Анан досум көп деп айта албайм, жылдан жылга саны азая берет эмеспи? Бирок достун саны азая баштайт. Анан бирок ошого карабастан мен ошо көп жылдан бери дос болуп келаткан досторум бар. Достукка бекеммин деп айта алам. Азаматсыз. Негизи аял заты айтат го, дос кечиресиз, анан айта кетчү нерсе, көбүнчө досторум эркек балдар. Көбүнчө мен ушу характерим ушундайбы? Көбүнчө характерим ушундайбы же кандай кичинекей кезимден бери ушундай көнүп калганбы? Эркек досторум көп. Азыр мисалы үйлөнүп, жайланып, бала чака болду, бирок дагы деле катышабыз да. Аябай эркек досторум көп. Анан курбу кыздарым бар албетте. Чыгармачылыкка дайыма изденип туруш керек да. Анткени чыгармачылыкта бир эле чыгарма менен чыгыш оор. Издениш керек, иштеш керек дегендей. Сизден дагы кандай чыгармаларды күтсөк болот? Азыркы учурда мен студияда азыр даярдалып жаткан ырларым бар. Ырларым бардыгы ар кандай стилде азыр. Көбүнчө негизи мындай поп-фолк деп коет го. Биздин колоритти кошуп, ошону мындай попса стилинде кошуп ырдаганга көбүрөөк жагып атат мага. Мисалы Күдүм чок деген чыгарманы Атай Огунбаевдин джаз сыяктуу стилде жазап, жаңы интерпретацияда чыгаргам. Көбүнчө элге жакшы кабыл алынды. Ошону көп чоң мындай мамлекеттик иш-чараларда, башка президенттер келгенде, башка чоң эмелерде, иш-чараларда көп ошону ырдатышат да. Анан өзүм дагы ошо үнүм эстрадный болгону менен бир краскалар бар фольклорный. Ошон үчүн мен буюрса кийинки ырларымда да балким ошондой аралаш болот да стиль. Бирок эми сиз айттыңыз го, издениш керек депчи. Анысы кандай, ар кандай стилде ырдап көрөм, аракет кылам. Мен өзүңүз кимге окшош, атаңызгабы же апаңызгабы? Мындай шайыр, дайыма жакшы маана айтып жүрөсүз да. Апамдын стористерден байкап калам. Апамдын эле 100% копиясын. Аябай кубанычтамын. Бирок ошо тамак жазганын эле үйрөнө албай калгам, бирок калган жагым апама аябай окшошмун ошо. Чыгармаларыңыз аябай гана көп. Анан ушул кайсыл чыгармаңыз сиздин жүрөгүңүзгө жакын? Менимче сиздин көрөрмандарыңыз күтүп жатса керек. Ушул Сыргайым качан бизге бир чыгарманы аткарып берет деп. Биздин тамагыбызда бышканга аз эле калды. Башкача бир чыгарма болсун анда Сыргайымда. Чыгармаларым көп деп айта албайм, бирок бардык ошо репертуарымда жаздыра элек жазылган бойлорлор бар. Анан азыр болсо Күдүм чокту ырдата берейин анда, өзүмдүн репертуарымдан. Күдүм бир гана күдүм күдүм чок ай, күдүм бир гана десеми түтүн жок жүрөгүмдүн ай башымдано. Күдүм жүгөрдөй күкүм жок ай. Кан жайлоо гана деген бик белай, ошого кар жаса согот муздак жел. Кайырма жакаңы кара көз ой, огойшу кадырды билсең өзүң кел ай. Кандай сонун чыгарма,
аябай сонун чыгарма. Дароо эле эске түшөт. Бул деген качантан бери ата бабалардан калган чыгарманы кайрадан жаңылап бурдап чыкканыңыз бул жакшы нерсе. Кийинки муундан муунга өтүшү. Тамагыбызды бир карап коелу. Сизге ишенбей калдым. Ооба, караш керек. Сонун болуптур. Окшош келди. Окшош эмес, даяр болуп калыптыр. Эмне дейсиз, даяр болуп калыптыр. Турап туруп үстүнө кошуп койсок кандай болот экен? Мен пияз көп жакшы көрбөйм. Биринчи жолу Мен көп жакшы көрбөйм. анда азыраак кошпогу. Бир аз үстүнө монтуп мындай для красоты, для да. красоты эле. Мен биринчи жолу кылып көрөм, анан кылып көрөм. Үйрөнүп алсам меники да ушундай калат. Тарелкага салсаңыз болот. Алып чыгып. Биздин нерсени унутуп калгандай болот, бирок билбей атам, мен унутуп калдым. Мен уктаңыздарбы? Сылдыңды ала кылай достор. Комментарийде ушпагылай. Уяты жок, ушундай бир сакындык менен үйрөнөбүз. Көч бара-бара түзөлөт, сыргайын билесиз го, туурабы? Көч бара-бара. Эми даана тамаксызданып үйрөнө турган болом окшойт. Билет го Алмаз байке, мен тамаксыз алайын. Алмаз Шадаев да келип калды биз. Алмаз Шадаевка ушул чыгармачылыгын колдоп атайын келдик ошол. Келиңиз Алмаз байке, сиз үчүн завтрак даярдап коебуз. Сиз үчүн завтрак. Азман үстүнө эме коздоп коелу, Жашылчаларды мен деп жашылча коелу. мен. Тамакты абдан жакшы жасайт. Эй, жөнүңүз андай эмес. Шылдыңды деп тескерисинче. Келиңизчи кыздар, мынакей. Эй, ошентсеңиз болот. Жырды катыңардай. Эй, Кандай сонун. Колунан дагы ушундай иш келген. рахмат. Кыз Назира Көлгулова. Эжеке өтө мыкты алып баруучу. Рахмат алып. Талантыңар ташкынай берсин. Рахмат. Биз дагы кетип калдык. Келиңиздер, азыр чогуу жейсиздер. Өтө сонун студиядабыз. Кожи. Gold Chef деген ушундай кулинарный студиясы. Эң жагымдуу жакшы студиялардын бири. Сиздерге ийгилик болсун. Рахмат. Чогуу жасалган тамак аябагандай даамдуу болот дейт. Биз бирок чогуу жасаган жокпуз, бирок биз чогуу даамдап көрөлү. Эркек кишинин сөзү, ою, деги эле жасаган иши алдыда болот. Ошону билип жүрүш керек. Эмнеге? Аны турмушка чыккандан кийин түшүнөсүң. Эми байтын бери баякка отурат, биз Алмаз Шадаевди чакырып коелу бул жака келип даамдасын, эркек кишинин жакшы адам тамактын үстүнө чыгат дейт. Алмаз байке келип калыптыр. Дегустацияга жакшы сынап берип коесуң. Тамагыңыздардын үстүнөн чыгып калдык. Сырга негизи өзү абдан таланттуу кыз. Ыр десең ырды катырдай үй оокаттарын андан бул сырган алган эркек бул жыргайт да. Сонун. Сонун реклама кетти негизи. Сонун реклама кетти. Эми точно бир алып кетет окшойт. Эми точно келип кетет окшойт. Быйыл сөзсүз келип кетесиң. Кудай буйрса. Сырган колунан тамакты Сырын кошуп жансаң. Осипова да. Тамдап көрүңүз. Кана? Кош болуп турбу? Өтө сонун, мындай жумуртканы. Ар бир эле. Турса деле жегем эмеспи? Мындай жумуртканы. Жок. Ар бир эле жаза бербейт. Алмаз бул деген турецкий завтрак экен. Сырын кошуп Турецкий завтрак. Кептин баармы сырда да? Сыр менен кошулган үчүн жаш болот. Бул турецкий завтрак дейт. Бул кыз Турцияда жүрүп келиптир. Турецкий завтрак. Ооба, жакында эле бир аме менен барып келдиңер, Урдап Турцтун желегин желбиретип келишпеди кыздар? Азаматтар. Кыйын. Сонун болуп турбу? Өтө сонун болуп тур. Жок, сонун. Мен кертесин эле көрүп турам тамактычы кандай экенинчи. Рахмат. Дегустатор. Не Өтө дейсиз? сонун. Болдун. 5пи? Мен да көрөчү. Бул эң оор тамак. Мындай оор тамак. Мен ушу жумуртканы бармын сүйүнүп атам. Мен Алмаз, башка сиз билсеңиз мен неден өткөнүмдүчү? Сиз билсеңиз мен неден өткөнүмдүчү? Кадр сырткабыз да меничи. Неден өткөнүңүздү билсеңизчи? Бир койду союп туруп ушул жерде бышыргандай болдукчу. Ооба, ошондой болду, жиликтеп. Бир жумуртканы 2 сааттан бери жасап атам. Уп калдым. Рахмат. Достор, таксы эткен баардыгы тамаша. Кудай буйруса, экран аркылуу жолугушабыз. Сырга синдибизге, карындашыбызга ийгилик, Ийгиликтер болсун. Рахмат. Ошол достор, көрүшөбүз. Көрүшкөнчө. Реально койсой кандай болду.